Ошондо врачтар ревматоидный полиартрит эми сен баспайсың, колдоруң буттарың кыйшайып калат деп мен 2-3 ай баспай жаткам үйдөчү. Кантип дарыланганмын табыпты, акча берип бир бай семья алып келген экен да. Анан сөздөн сөз чыгып, жана табып эми чай ичип отурган жерибизге келип калды. Бирөөгө күрүч жөнүндө сүйлөп атат да. Мен эми отурганымды билбейт да ал киши. Бирок карап койду дагы унчукпады. Күрүч жөнүндө айтып атыптыр. Мынтип күрүч ичсеңиз, анан мындай болот. Анан ушул күрүч менен сиз басып кетесиз десе, кантип эле ошол күрүч ичсе ушинтип кетет экен. Деп, бирок ой деген кыйын да. Үмүт деген кыйын отурса. Жүрөк. Это последний шанс дейт го. Анан ойлонуп туруп, токточай. Алар кеткенден кийин бир жума ойлонуп жүрдүм да, ай жок ай. Ичип көрөйүнчү дедим дагы. Анан ичип көрдүм. Анын белгиленген мөөнөтү 3 ай экен. 1,5 айы плюс болуп кетет, анан 1,5 айы минус болуп кетет. Азайтасыз. Азайтат. Ал деген адамдын жашы канча болсо, ошол жашка плюс биринчи күн 5 күрүч кошот. Ошондой 50 жаш деп коелу. 50 жаш плюс 5. 55 болот. Биринчи күн. Аны кантип ичет? Мына стакан суу. Таза, бети жабылган. Температурасы, дененин температурасы менен кошо бирге. Күрүчтү таза, шлифованный эмес, жанагы эме болгон эмес да. Акталган. Тим эле актап сыйгаланып таштайт, кандай эмес. Жөп-жөнөкөй күрүч, ак күрүч болгондо дагы. Баткен күрүч, өзгөн күрүч эмес. Ак. Баягыны бирден эсептейт. Анан өзүнүн жашын эсептеди, плюс 5. Бир катар мынтип тазалайт дагы, жуубайт. Аны бир кашка салып туруп, жутуп туруп суу менен ичип алат. Ушул стакандын бир баарыны ичип төгөтүш керек. Арасында 2 саат эчтеке ичпейт. 2 сааттан кийин бир койдун этин жесең дагы боло берет деген. Окуш. Ушинтип биринчи күнү 5, экинчи күнү 10, Диетанын да кереги жок, Диетанын да кереги жок. Эмне үчүн андай экен деп ойлосом. Чийкиле күрүч да? Чийки күрүч, ооба. Анан күрүч биз эме жасайбыз го, аш жасайбыз го, палоо жасайбыз, Тузун бир аз көбүрөөк, суусун бир аз көбүрөөк, анан майын бир аз көбүрөөк кылып туруп, түм эле кооруп туруп, күрүчтү демдеп коебуз. Күрүч бадырайып чыгат да кийин чоңоюп. Мына денеде дагы ушундай болот экен. Денедеги бүтүн катып калган туздарды тим эле өзүнө сиңирип алат экен. Керемет го. Денеде биз чыгара албай, диета кармап же арыктаганга ар түрдүү таблетка ичебиз, бирок жанагы проблема ошол боюнча калат да. Диета бүткөндөн кийин 1 айдан кийин дагы эле ошентип калышат, туура? А күрүч деген